Эми негизичи Ошту заманбап шаар кылабыз деген туура. Бирок ошол эле убакта Оштун жанагы байыркы шаар экенин, тарыхы терең экенин, өзүнүн колоритин сакташыбыз керек да. Ушуну буздурбай алып калсак болобу? Болот, ушул боюнча. Ушуну алып, буга көп туристтер да келет. Кийин бул жерлерге жазабыз. Бул мончанчы жыл курулган. Оштун тарыхын жазып, бул кантип курулган. Мисалы, илгери бүт Алымбек татка жанагы каналдарды эмелер салып баштаганда бул ошол убактардагы ошол кылымдагы эмелер да. Ошон үчүн муну калтырып баштап. Ошону туура кылып чыгам. Муну калтырып анан ушуну бүт жерде мында кыргызча, орусча, англисче жазып ушунун тарыхын. Мисалы Оштуга азыр туристтер келсе каяка барат? Ошто жанагы заманбап бир-эки имарат менен биз аларды таң калтыра албайбыз. Ошто туристтер ушул базарга келет, бу темир ustaларды көрөт, башканы көрөт. Эми Оштун жанагы байыркы шаар деген тарыхын сакташыбыз керек да биз. Биз аны заманбап шаар кылып өтө эле элдин баарын таң калтыра албайбыз. Бирок бул кылымдаган эмелерди сактап, тегерек четин бардыгын карап турган туристтер келип ушул жерге көрөсүңөр. Туристтер бүт ушул жерге келет. Жана долбоорду кылсак ушундайдан келет да туурабы? Көпүрөдөн башталат. Сиз айтып атпайсызбы? Кузнечная крепость деп дагы эме барбы тематикада? Бешик, алар да келеби? Бешик жасагандар, жыгач, ээр чапкандар, тандыр дагы бар. Тандыр восточный. Укмуш болот. Алтын бар. Алтын, Күмүш жасагандар бар. күмүш. Көп. Келе берет. Кол өнөрчүлөр шарчасы. Жакшысызбы? Алейкум ассалам, жакшысыңарбы? Жакшы, рахмат. Салам алейкум. Туристтердин санын такташыбыз керек азыр. Могу жакта кол өнөрчүлөр шарчасы укмуш болот. Кандайсыздар? Жакшыбы? Иш жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Кумансызбы? Алейкум ассалам. Кандайсыз? Рахмат, жума марек болсун. Убактыбыз барбага чейин. Кандайсыздар? Устакилер. Көрбөйлүбү биякта? Биринчи көрөлү. Кече Азаттыктан дагы чыгып атпады эле жана атаман калган өнөр деп. Машада келет. Инстаграмда жүрөт эле го жанагы. Ким деди? Абу Бакир беле бир ой чыгып аткан. Бахрам. Бахрам. Такта укмуш. Арматураны. Ketmeyin bana. O grabillerin pıracı ketmeyirler, kalaklar. Kapkı. Bunun bardыгы кол менен жасалат да берди ошо. Мен мурда келип көрүп кеткем, мындан карабайсызбы? Кызды атканда. Bana baltalar diye bana özümüz bana alar diye. Bana özümüz yasayımız. Başı baltalar. Resordan bana. Materyali resor. Ketmeyirler bana. Teşeler diye bana. Resordan sokuyoruz. Başı baltalar ruşunu izleyle. Baş teşeye bana ustalar spesialini yasalar da resordan. Жана заводдон чыкканга караганда силердикин көбүрөөк алып болуш керек эми Bana balta bana materyali resor. Kıtay emez, Özbekistan başka emez. Kokmasına temirge çapsam şinası bu muydu? Bura uzun mesela hazır Özbekistan'dan kalan yerlerden kelotti. Üçüncü hazır bana Kırgızistan'da işlem çıkarırken ve KG'de peçatı var. Oş şahane ben, oş. Бул кейжи, бул ош. Kırgızistan'da oş şahane işlem çıkarırken yaptı. Бардык буюмдарга жазып жазсаңарбы? Кетпен келеби? Brendovый bizdeki bu. Baltaga. Baltaga basarız, peşinge basarız. Түшүндүм. Alır. Rusya'ya, Kazakistan, keçekede Türkiye'ye yap getirdi o. Бул бычактарбы? Муну эми туристтер эмел алып кетишет да муну? Başkalar turistlerge bu hazır Polşadan zakat kılıştı bular. Мына Польшаданбы? Ha hazır kelişadi. Ош деген жазуусу бар экен мунун, э? Bu oş deb o'zimizda shu haligi oş 3000 bo'lganda shuni bergan. Tamg'an, ona ko'rsatdi. Mana o tamg'ani berib shuni urasan degan bu turistlarga mana o emblemani bizga bergan. Ар ким ар кандай буйрутма берсе болот экен да, заказ берсе болот экен да мондагы. Bu ozganasilar bir 50 turdagi bor. Менин оюмча мындай да, урматтуу туугандар, сиздер азыр ал жакта болгон жоксуздар. Бул жер эми бузулуп бир 7 айдан бери жатат да. Эл аябай жүдөптүр. Ошон үчүн ушул жерге биз абдан чоң бир долбоор кылалы дедик. Бүт ошол жанагы шаарыбыздын коноктору, шаардыктар келип эс ала турган. Азыр биз мына тез арада долбоорун иштеп, жанагы инвесторлорго айтабыз. Келип, кимиңер жакшы долбоор сунуштасаңар кургула ушул жерде. Мен азыр айтсам балдардын көбү жактырып атат, жана Ташкенттеги
Мejикке окшогон. Ошол жерге келип туристти дагы келет, Айлападан келген дагы келет, шаардыктар дагы бала чакасы менен келип, ушул жер бир сонун бир оюнзоо, маданий борбор болуш керек да. Каяка барып эс алышат азыр бала чакасы менен, каяка? Мен 1-2-3 жанагы торговый центрлерге бардым, эң үстүндө коюп коюптур, балдар батпайт эле. Же шарты начар. Анан балдар келип ушул жерде Оштодагы мындай дем алыш күндөрү, майрамдарда жүрүш керек. Ошондой жерде кылып келип туруп, бирок мен ойлоп атам азыр. Эмне үчүн биз ушул темир уста, ушул базарды, ушул жерди ушул боюнча сактап калтырышыбыз керек. Анткени Ошту биз заманбап шаар кылганга аракетибизди токтотпойбуз. Заманбап имараттар курулат, элге ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Бирок ошол эле убакта Ош бул байыркы шаар. Оштун өзүнүн терең тарыхы бар. Биз ошону унутпашыбыз керек. Ошону менен мисалы бизге мына 2025-жылы Ошко 3 миллиондой турист келди деп атат. Анын баары албетте жана орус паспортун алган кыргыз жарандары дагы бар да. Бирок туристтер көп келет. Европадан келет, Батыштан келет, Орусиядан, Казакстан, кошуналардан. Алар келгенде каяка барат Ошто? Мен ошого таң калып атам да, азыр мына 1-2 күндүн ичинде биз ушул туризм боюнча дагы жыйын өткөрөбүз. Алар каяка барат мисалы? Келгенде ушул жерге келет да, ушул жерге келип парк керек, базар керек. Ооба. Жок, ал жакка келет. Бирок биз ушул жерди кол өнөрчүлөрдүн кварталы, кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы кылып, ушул жерде жанагы ээр чапкандар дагы, бешик жасагандар, жанагы зер буюмдар, дагы эмнелерди айтып аттык эле? Жанагы ооба, шырдак тиккен кол өнөрчүлөр, ошонун баарын кылып туруп, могул жерди бир чыкыйтып жасап беришибиз керек силерге. Анан абдан мунун бардыгын реклама кылабыз. Ооба. Каяка окшош? Арбатка окшош. Ооба, туура айтасыз. Анан келгенде ушул жерде чыкыйтып бир заманбап кылабыз. Бишкектен келеби, Каракулжадан, Баткенден келеби, кайсы жактан келбесин, келген адам ушул жерге сөзсүз келип кете турган кылабыз. Келип, мына сиздердин жанагы өнөрүңүздөр менен таанышып, бул эми Оштун жанагы колоритин, өзүнүн тарыхын биз могулдай жерлердин бардыгын мындай бузуп салбашыбыз керек. Ушуну сактап, тескерисинче абдан мыкты шартты түзүп ушул жерге кол өнөрчүлөрдүн бардыгын алып келип, сонун квартал кылып ушул жерди бир чыкыйталы, чыкыйтып туруп, аябай жакшы кылабыз. Анан көрөсүңөр ошондо. Бул жерден адам үзүлбөйт. Келип, мына силерден жанагы эми бул мындай да, кетмен болобу, балта болобу, така болобу, бычак болобу, бардыгын бул кол менен жасап беришет. Заводдон чыккан менен бунун такыр айырмасы чоң. Бунун мындай бул абдан бааланат бардык жерде. Ошон үчүн мына туристтер келип атат. Эртеден бери канча турист келип кетти дедиңер. Ошон үчүн ушул жерден бүтөт да бул жак, туурабы? Ал жакты сонун кылып жасайбыз, эл агылып келет. Анан биздин деле мына өзүбүздүн Ош шаарынын тургундары деле келип көрүп кетишет. Ушу Ошто туруп мына 500 миңден ашуун адам жашайт. Бирок келип көрбөгөндөр бар да. Алар келип көрөт, бардыгын Оштун мындай байыркы шаар дегенди, өзүбүздүн баалуулугубузду, тарыхыбызды биз эч качан жоготпой сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн ушул жерди Шумкар мырза биз абдан бир заманбап бир бардыгы суктуна турган жай кылабыз. Макулсуңарбы ошого? Yana da mesele gülüyor. Рахмат.